Улуттук университеттин жыйындар залында жаш режиссер, оператор жана сценаристтерге старт берүүчү аянтча болгон «Мен репортер» сынагы өттү. Ага журналистика факультетинин бардык курстарынын студенттери катышуу үчүн өз эмгектерин беришти. Мыктылардын мыктысын аныктаган сынакка бир катар телеканалдардын жетекчилери, эл аралык кыргыздар ассоциациясынын жана Кыргыз жаш күч бирикмесинин өкүлдөрү калыс болушту. «Мен репортер» сынагы телерадио журналистика кафедрасы тарабынан уюштурулду. Бүгүнкү иш-чара студенттердин чыгармачылыгына шыктандырууга багытталганда, чыгармачылыгын ачып берүүгө. Бул бизде мындай жыл сайын өтүүчү салтка айланган «Мен репортер» деген фестиваль, тамеки чегүү деген сыяктуу социалдык проблемалар, ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле, же болбосо алар мындай күлкүлүү жанрда уже өздөрүнүн студенттик күнүн мындай чагылдырып берип атышат да. Албетте бул студенттерге ошол окуп жатып эле өзүнө кандайдыр бир практикалык жөндөмдүүлүккө, шыкка ээ болууга мүмкүндүк түзөт. Видео сынактын негизги максаты журналистика, жарнама жана коом менен байланыш, телевидение багыттары боюнча билим алган студенттердин арасынан таланттууларды издөө жана катышуучулардын тележурналисттик тажрыйбасын кеңейтүү болуп саналды. Деги эле журналисттик кесипте окуп жаткандан кийин мына ушундай конкурстарга катышуу студенттердин багы билимин өстүрөт, кругозорун өстүрөт, практикалык жактан билим алууга өбөлгө түзөт. Ошондуктан ар бир журналист өзүнүн теориялык билими менен бирге эле ушул практикасын дагы бекемдөөгө жардам берет. Андыктан баарыңыздарды ушул конкурска катышууга чакырабыз. Видео таймашка келип түшкөн эмгектер 3 категорияда ат салышты. Мыкты социалдык жана жарнама видеороликтер. Сен эч нерседен коркпо. Барга жаз. Ким менен калып? Мыкты жанрдык материалдар. Улуттук баалуулуктар темасындагы видеороликтер. Үлпүлдү назык катарында баалап. Биринчи курстун студенти аталган таймашка алгачкы ирет катышып жатса дагы, калыстардын жогорку баасына татып, бир кыйла сыйлуу орундарды ээледи. В конкурсе «Я репортер» я получила две первые места по 2 номинациям. Если честно, я не ожидала. Для меня этот конкурс, я в конкурсе участвовала первый раз. Это мой первый год в университете, и думаю, он закончился для меня очень плодотворно и хорошо. Биринчи орун алган студенттерге Ысык көлгө жолдомо жана ошондой эле акчалай сыйлык тапшырылды. Ал эми 2-3 орунду камсыз кылган жеңүүчүлөргө ардак баракчалары, китептер жана акчалай сыйлыктар берилди. Ошону менен катар кызыктыруучу байгелер да ыйгарылды. Бир нерсени үйрөнүүдөгү эң күчтүү каалоом бул ийгиликтин бул жаралган 50% деп айтып коюшат эмеспи. Ошонун сыңарында эле социалдык роликтерди тартууга, ошондой эле кыска метраждуу фильмдерди тартууга абдан кызыгабыз. Былтыр да катышканбыз. Ал эми быйыл катышып ошол Үмүт деген ошол видео ролигибиз биринчи орунду алды, биринчи орунга ээ болду. Мындай статуэткаларды алдык. Бул биз үчүн аябай чоң стимул болот. Буюрса дагы келечекте мындан жакшы видео роликтерди, кыска метраждуу кинолорду тартабыз. Иш-чаранын коноктору быйылкы видеороликтер мурдагы жылкы видео материалдарга салыштырмалуу кыйла мыкты болгондугун баса белгилешти. Эскерте кетсек, видео сынак быйыл экинчи ирет уюштурулуп жатат.